Биримдик кут конушунан жаңы салынган, сонун сатылуучу үй чыкты туугандар. Мынакей бул кухнясынын көрүнүшү, бул жакта бөлмөлөр. Негизинен үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жана бул видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактаңыздар. Эсинин номери TikToктон көрөт болсоңуздар, видеонун жүрүшүндө сөзү менен айтылат. Инстаграмдан көрөт болсоңуздар, описанияда эси тилтеп жазылып турат. Сатылуучу үйдүн дареги Бишкек шаарынын чыгыш түндүк тарабы Биримдик кут конушунда жайгашкан туугандар. 12-чи көчөдө болуп калат. Ал жакка баруу үчүн сиздер мынакей 1-чи көчө жана Биримдик кутка кирген могу чоң көчөнүн кесишинен мечит бар көчөнүн туугандар түз эле кирип барасыздар. 12-чи көчөнүн оң тарапка бурулсаңыздар эле сатылуучу үй жайгашкан туугандар. Анан ошол эле үйдүн жанында көчөнүн бул жерден автобус жүрөт. Ылдый тарабында жаңы караван базары өтө эле жакын. Конуштун бүтөр жеринде эле Дордой базарына туугандар бат эле бара аласыздар. Объездныйга түшөсүздөр, бери бир аз жүрсөңүздөр Дордой базары. Өйдө карап Жибек жолунан бир аз эле башып карай жүрсөңүздөр Аламидин базары деле анча деле алыс эмес туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Азыр учурда электр энергиялары, суулары баары бар. Газдар деле жакын тарапта келүүчү планы бар экен туугандар. Бул жолдо эле асфальт болот экен. Могу чоң көчө. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Мынакей бул бүгүнкү чыгышта сатылуучу үй. Сиздер центральный көчө менен келип атканда сол жакта мечиттин өттүгүндө чоң мектептин жайы, могу жагында госсайттын жайы экен могу жер туугандар. Ошол госсайттын местасы бүткөндөн кийин эле могу 12-чи көчө менен киресиздер, оң тарапка карай. Мына бул үйүбүз жайгашкан бир катардагы 5-чи үй болуп калат экен. Жалпысынан жеринен 4 соток, түндүк чек ара бул жерден башталат. Калитка дарбазасы, анан жолдор кенен кошуналар, мынакей райондун көрүнүшү. Эң эле түштүк чек арасы мына бул жактан болуп калат. Кызыл китеби бар, ээсинин колунда, келсеңиздер карап көрсөңүздөр болот. Электр энергиясы бар экен, прожекторлор орнотулуп тур, суусу бар, садиктер, частный садиктер бар, мечет бар. Мектепке туккандар Восток айылына же Любиновка тарапка чыгышат экен балдар. Бирок өзүнүн мектебинин бул жакта жайы ажыратылган, мектепте жакын тарапта түшүп калуу планы бар экен. Андан ары короосуна кирели. Мынакей бул сатылуучу үйдүн короосу. Мынакей. Үй боюнча айтсак 12ге 10,5. Стенасы толук түрдө кирпич, сырткы тараптан утеплять этилиптир туугандар. Анын сыртынан мындай текст же травертин болуп калат туугандар, ушундай менен жасалган. Так. Алды тарабына дарбазадан кирсеңиздер, бул жагын машина койгонго жай калат экенсиздер. Бул жакы негизи кирүүчү эшик. Ары жагында да кошуна болгон ортолукта аралык бар. Анан арт тарабында деле дагы аралык бар. Хозпостройка саласыздарбы бул жагына туугандар. Ошол стандартный 4 соток бардык эле Биримдик кутта участоктору. Мына бул жагында дагы ушунча бош жери. Ошол жакына саласыздарбы? Же эмне саласыздар? Ушунча бош жери. Үйдүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Так. Мен сиздерге үйдүн чыгыш тарабын көрсөтөйүн. Мынакей туугандар. Бул үйүбүздүн кире бериши, прихожкасы. Андан ары тез жүрсөк, коридор. Коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Жана бул жакка кирсек, кухнясында жайгашкан. Так, сиздерге оң тараптан бир чекеден маалыматын берип кетерейин. Оң тарапта мынакей чоң зал жайгашыптыр. Түштүк тарабынан, чыгыш тараптан терезелери. Көрүп тургансыздардай ремонт. Мынакей туугандар. Кондиционерлер, мебель, бир эле могу бөлмөнүн мебелин алып кетебиз дейт, калгандары калат экен. Анда келгенде бирге, эгер кааласаңыздар, мебель калсын десеңиздер, сүйлөшсөңүздөр болот туугандар. Бул жакта спальня бөлмөсү, түштүк тарабынан терезеси, отоплениянын батареялары. Анан санузелде туугандар теплый пол деле бар экен. Бул жакта. Бул жакта бир балдар бөлмөсү, чыгыш тарабынан терезе. Так. Бул жакта дагы бир бөлмө. Чыгыш тарабынан терезе, мына көрүп тургансыздардай ремонт туугандар. Анан бул жакта мынакей душ, ажатканасы, кир жууган машинелери мынакей туугандар. Так. Бул жакта чердакка чыккан сонун тепкичи деле бар дейт үй ээси. Аны да көргөзөйүн дедиле, ана жөн эле коюңуз дедим, келгенде карап көрсөңүздөр болот. Анан кухонный мебелдер, мынакей анда кымбатынан койгонбуз дейт туугандар. Ракайдан суу чыгарылган, индукционный мындай плитасы,
батыш тарабынан терезеси жана отоплениянын котелко бул тараптан дагы сырттан дагы кире аласыздар туугандар. Бияктан мынакей. Так. Бул үйдүн баасы болсо $75,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери 0706 011 110 0706 011 110. Лайктан басыңыздар жана ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.